Рухордодо салынып жаткан пирстин калыбы кандай болору аныкталды. Айыл чарба министрлиги жумуртка импортуна убактылуу тыюу салууну сунуштады. Бишкекте Чолпонбай Төлөбердиев атындагы музей ачылды. Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде пирс комуздун калыбында кала турганын айтып, буга сурамжылоого катышкандардын 96% макул болгонун билдирген. Кыргызстанга келген ар бир туристке комузубузду, боз үйүбүздү даңазалап, таанытуу аракети болуп жатат. Мунун эмнеси жаман? Рухордого келген туристтерге комплексти көргөзүп чыккандан кийин боз үйгө алып барып, кыргыздын тамагын берсек жакшы да. Боз үйдүн ичиндеги иштеген улан кыздарыбыз дагы улуттук кийим кийишет, деди мамлекет башчысы. Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим 15-16 майда расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Бөлүм башчысы айткандай, бул сапар Малайзиянын премьер-министринин Борбор Азия боюнча сапарынын алкагында өтөт. Биринчи барган өлкө Кыргызстан болот. Сапардын жүрүшүндө жогорку жана бийик деңгээлдеги жолугушуулар пландалууда. Жолугушууда Кыргызстан Малайзия мамилелеринин бардык чөйрөсүн жандандыруу, атап айтканда саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө маселелер талкууланат. УКМК тарабынан кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында Жалал-Абад шаарынын Борбордук базары баасы 412 миллион сомду түзгөн Шабдалы Зар соода базар комплекси мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул жер тилкеси Батыровго мыйзамсыз сатылып, ал өз кезегинде 2009 жылы жалган бүтүм аркылуу Кыргызстандын жарандары менен сатып алуу, сатуу келишимин түзгөн. Бул боюнча кылмыш ишинин материалдарына тиркелген архивдик документтер далилденген. Ал эми аталган аймак бир нече жылдар бою соода базары катары колдонулган. Азыркы учурда жергиликтүү бюджетти колдоо жана шаарды көрктөндүрүү үчүн мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттик тарабынан Шабдалы Зар базарын Жалал-Абад шаарынын мэриясынын балансына өткөрүп берүү иштери жүрүп жатат. Өтүп бара жаткан апта ичинде Жалал-Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Марлис Асанов облустагы Аксы жана Ала Бука райондук ички иштер бөлүмдөрүнө барып, өздүк курамы жана иштөө шарттары, нөөмөт бөлүмдөрү, убактылуу кармоочу жайлардын абалы менен жеринен таанышып чыкты. Жыйында Асанов райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигине жана өздүк курамына ИИМдин койгон тапшырмаларын жеткирүү менен калктуу катмар менен жакындан иштешип, коомдук коопсуздукту сактоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана алдын алууда жумуштарды күчөтүү боюнча бир нече тапшырмаларды койду. Кече 9 май күнү Кызылкыя шаарындагы мейманканалардын биринде 2 аял сойкулук аракеттерин ишке ашыруу учурунда кармалды. Аларды кармоо учурунда аялдардын жанынан акча жана ыплас иштеринде колдоно турган күнүмдүк буюм тайымдары алынган. Бул факты Кылмыш жаза кодексинин 160 сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кылмышка шектүү деп кармалгандар убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Өлкөдө жарым жылга жумуртканын импортуна тыюу салуу сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоорун Айыл чарба министрлиги коомдук талкууга койду. Мындай чечимди жергиликтүү ишкерлердин кайрылуусунан кийин кабыл алуу каралган. Алар ички муктаждыкты толук камсыздай турганын ынандырышууда. Максаты азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, бааны турукташтыруу жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо экени айтылган. Республикада соңку 2 жылда канаттуулар чарбачылыгы кеңейип, жергиликтүү өндүрүш болжол менен 2 эсеге өскөнү кошумчаланды. Айыл чарба министрлиги Кыргызстандын АЭП аймагынан тышкары кумшекер экспорттоого убактылуу тыюу салууну сунуштады. Бул токтом долбоору дагы коомдук талкууга чыгарылды. Өлкөнүн аталган продукцияга болгон муктаждыгы 145,7 миң тоннаны түзөт. Министрлик билдиргендей, бүгүнкү күндө кампаларда 74 миң тонна кант бар. Россиядан 28,5 тонна ташып киргизүү квотасы менен 102,5 тоннага жетет. Баанын кескин өсүп кетишине жол бербей үчүн жана Россия, Казакстан камыш же кызылча канттын ташып чыгууга убактылуу тыюу салганын эске алып, кантты Кыргызстандан АЭП аймагынан тышкары ташып чыгууга 31 августка чейин тыюу салуу зарыл. Айыл чарба министрлигинде гиляс өндүрүүчүлөр жана экспорттоочулар менен жумушчу жолугушуу өттү. Жыйында гилясты өстүрүү, түшүм жыйноо, ташуу, зыянкечтерден жана илдеттерден коргоо чаралары боюнча актуалдуу маселелер талкууланды. Анын жыйынтыгында быйылкы жылы Кыргызстандан Кытайга 10 миң тоннага чейин гилясты экспорттоо пландалып жатканы айтылды.
Бишкектеги номер 27 орто мектепте Чолпонбай Төлөбердиев атындагы музей ачылды. Ачылыш аземине 1-Май районунун башчысы Чолпонбай Төлөбердиевдин карындашы Анара Төлөбердиева, шаардык ардагерлер кеңешинин төрагасы, ооруктун эмгекчилери, Ооган жана Баткен согушунун ардагерлери, ата-энелер коомчулугу жана мектеп окуучулары катышты. Музейде согуш даңк залын уюштурууга жана Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин бюстун орнотууга муниципалдык администрация тарабынан акча каражаты бөлүнгөн. Бул музейди түзүүнүн максаты баатырдык кылган тарыхый инсандарды даңазалоо, ошондой эле жаш муундарды патриоттуулукка тарбиялоо жана өнүктүрүү болуп саналды.